Assalamu alaikum. Учкун айылынын тургундары, жаштары мына бүгүнкү күндө азыркы Кыргызстандагы дүйнөдө болуп аткан абалга байланыштуу Кыргызстанга келип жеткен ушул вирустун айынан канчалаган иштер болуп атат. Анан биздин Учкун айылында жаштардын демилгеси менен жаштардын көтөргөн ушул көйгөйдү айтып чыгып, мына ФАПка кислородный концентратор алып берели деп чечкенбиз. Анан калган акчаларга дагы бир дары-дармектерди запас кылып алып коелу деп кеңешкенбиз. Азыркы күндө кислородный концентраторго акча жөнөттүк. $700 54 миңдей акча. Ал бүгүн эртең келип калат. 16-17 июлдарга деген келип калат, Кудай буйруса. Анан калган Учкун айылында чогулган 26.500 акчаны, азыр 26.500 сом акчаны мына ФАПтагы санамжелерге, ушул кызматкерлерге өткөзүп берип атам. Азыр булар барып дары-дармек алып келишет. Дары-дармек дагы азыр бүгүнкү күндө кымбаттап кетиптир. Ошого байланыштуу калган берелек поколениялар дагы берсем деген адамдар үчүн биздин эшигибиз ачык. Ошондуктан азыр Учкун айылында жок эмес, бирок аттарын мага айтышты, бирок элге жарыя кылганга болбойт деп атышат. Бир топ үй бүлөлөрдө, бир топ биздин Учкун айылынын атуулдары азыр температурасы түшпөй жаткандар толтура деп атат. Ошолорго дары-дармекти эртерээк алып барып берели дешти. Дары-дармекти 100 үйгө, 100 адамга эсептеттик эле, ал оңой эмес сумма болуп кетти. Ошондуктан аз-аздан болсо дагы алып, азыркы күндүн талап болуп аткан жерлерге алып барып, ошол дары-дармектерди пайдаланып берели деп аз болсо дагы сумманы алып келдик, азыр берип атабыз. Калган поколениялар дагы эртелетик эле акчаларды бергиле. Мына немеден Россиядан мүмкүнчүлүгү болсо, ол жактан дагы салгыла. Эми биз оорубай атабыз, биз Кудайга шүгүр, бирок ооруп аткандар бар экен, ошолорго жардам колун сунуп коелу. Эртең биздин башыбызга келбейт деп эч ким кепилдик бербейт бизге. Рахмат ушул Учкун айылынын тургундарына ушунчалык бизди колдоп, аябай жакшы нерселерди берип атышат. Мисалы айтсак, бул эле эмес, мындан башка дагы бул жерде Өмүрбек деген бала бизге жакшы жардам берди. Чепчик, маскаларды, комбинезон кийимдерди алып келип беришти. Ушуларга биз ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат ушул айылдын тургундарынын баарына. Анан сырткары мына 82-жылкылар дагы аппарат алып беришти, чепчик алып беришти, кийим, комбинезондорду алып беришти. Урматтуу Учкун айылынын тургундары, мына биз айылдык эмкананын кызматкерлеринин атынан ушу жаштар уюмуна, ушу Россияда чет жаккада иштеп жүргөн жаштарыбызга, мына айылыбыздын жаштарына, мына депутаттар менен биргеликте көмөк көрсөтүшүп, биздин айылдык эмканага чоң салымдарын кошушту. Ушуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздеги мындай оор кырдаалда жакшы жардамдарын көрсөтүшүп, ушу жаштарыбызга депутаттарыбыз менен бир кошулуп, бардыгына ушу чоң көмөк көрсөткөндөрүнө элдин атынан, анан ушу ФАПтын кызматкерлеринин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Элибиз эч качан оорубасын, дайыма сак саламатта болушсун. Ошол анан ушул айылыбыздын тургуну дагы Мамалаев Өмүрбек деген балабыз да чоң өзүнүн көмөгүн көрсөттү. Ол балага да чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан биз мына Учкун айылынын мына ФАПтын кызматкерлери дайыма элдин саламаттыгын сактаганга дайым даярбыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Дагы биз айтып кетер элем, ушу үйдө жатып албай эч качан телефон аркылуу бизге кайрылып турсаңар, бир признагы билинсе эле сразу кайрылгыла бизге. Дары-дармек жетпесе дагы жетишинче биз беришке аракет кылабыз. Сиздерден сурабыз, Учкун айылынын тургундары, эч убакта жатып албаңыздар үйдө. Ооруңуздарды жашырбаңыздар. Жашырбагыла, эч кимге айтылбайт бул. Силерден суранып кетем. Сөзсүз бизге кайрылгыла телефон аркылуу. Ооба, урматтуу туугандар.
үйдө жатып албаңыздар, мына ФАПтын кызматкерлери да суранып атышат сиздерден. Кимде признак бир белгилери пайда болгон болсо, температура көтөрүлөбү же бир алсыроо пайда болобу, сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Сиздер өзүңүздөр үчүн эмес, ошол үй бүлөңүздөр үчүн, коңшу колоң үчүн, бир туугандар үчүн күйүп коюңуздар. Өзүңүздөр менен эле чектелип калбайт, бул жугуштуу жамандар. Ошондуктан сөзсүз түрдө кайрылып коюңуздар. Өтүшүп кетпесин. Өтүшүп кеткенден кийин анда лечение кылыш да кыйын болуп калат. Ошон үчүн бир признагында лечение алып калсаңыздар сакайып кетесиздер. Рахмат.